Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, мугалим сиз үчүн ким деген суроого биздин коомчулук же болбосо мекендештерибиз дал ушундай жооп берген экен. Ал эми ушул өңүттө биз жакшы бир маек куралы деп турган чагыбыз, себеби эфирибиздин башында айтып өткөнбүз, мына ушул учурда ар тараптуу баягы кыргыздын устат шакирт деген бир улуу жолун улантып келаткан биздин өнөр адамдары бар. Мына ушул өнөр дүйнөсүндө дагы өздөрүнө шакирт кылып, окуучу кылып үйрөтүп келаткан педагогдор же болбосо устаттар бар. Мына ушул устаттардын ичинен биз бүгүн сүрөтчүлүк өнөрдү, өзгөчө бир көркөм дүйнөнү жалпы көрөрмандарга тартуулап келе жаткан агайыбызды чакырып маектешели деп тандап алдык. Анан агайдын тактыгына дагы аябай ыраазы болдук. Таң бердиңби? Алып баруучулардан биринчи келип агай күтүп турган. Андан кийин сен келдиң демек. Бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саадабек Ажиев агайыбыз конокто. Кутман-таңыңыз менен агай. Саламатсыз агай. Майрамыңыз менен куттуктайлы мугалимдер күнү менен. Силер бирге болсун. Баягы мугалимдер негизи эле тактыкка үйрөтөт эмеспи окуучуларын? Анысында сиз дагы бүгүн абдан так келген экенсиз. Өзүбүз мисал болбосок, балдарда тарбиясы бузулуп калат да. Өзү негизи эле илим билимди көргөзүп аткан адам негизи өзү үлгү болбосо, ал кайдан демекчи. Ооба. Мына ушул үлгү болуу башкаларга же болбосо окуучуларыңыздарга ушундай бир үлгүлүү инсан болуу бул сиздин бала күнүңүздөн түптөлгөн тарбия экен деп ойлоп атабыз. Себеби мугалимдердин үйүндө тарбияланып, мугалимдердин баласы болуп чоңойгонсуз. Ооба. Деги эле ошо сизге мугалим ким демекчибиз? Мугалим бул адамдын мына төрөлгөндөн баштап үйрөнгөн ата-эне биринчи мугалим ата-эне болот. Экинчи мугалим билим алып эме кылып атканда мектептеги мугалим. Биздин чөйрөнүн баары мугалим болот. Биз эмне жана силер үлгү деп атпайсыңар. Үлгү деген биз тегеректеги болуп аткан, ошол эле биздин жакшы адамдардан үлгү алышыбыз. Ошол үлгүнүн баары мугалимдин жумушу деп ойлойм. Жакшы. Эми сүрөтчүлүк өнөр же болбосо сүрөтчүлүк кесиби, бул сүрөтчүлүк өнөр баягы кандан келе турган өнөр. Ар бир адам эле сүрөтчү боло албайт менимче. Бирок ошентсе дагы ушул жааттагы устат бар, мугалим бар, үйрөтүүчү бар дегендей. Мына ушул бир сүрөтчүлүккө алгачкы кадам койгон күндөрүңүзгө бир кайрылып көрбөйсүзбү? Алгачкы кадам кичинекейимден сүрөт тартканды жакшы көрчүм. Эмнегедир андан башка кесипти эч качан ойлогон эмесмин. Эң баштап сүрөт тартканда сүрөт тарта албай ыйлаган күндөр болгон. Мектепте окуп жүргөндө эжем бир жолу жалбырак, жүзүмдүн жалбырагын тарта албай, эжем тартып берип 3 деген баалыган мектепте. Ошондон кийин менин кызыгуум аябай күчөп кетти. Анан ар дайым жанагы телевидениядан, китептен окуйсуң. Кыргыздын белгилүү сүрөтчүлөрү бар эле, Гапар Айтиев, Тургунбай Садыков деген скульпторлор бар эле. Ошо менен бирге Мануилова деген скульпторлор бар эле. Акылбеков деген сүрөтчүлөр бар эле. Мен эмнегедир ошондой болгум келди. Ошондой сүрөт тарткым келди. Ошондой хоос нерселер жараткым келди. Ошол ой кетпей койду, өмүр бою кетпей койду. Анан менин оюм ушу сүрөтчү болуш болуп калды да. Сүрөтчүлүккө мектепте мен сүрөтчү деген атка конгом. Газетасында мен тартып берчүм, бирдеме болсо эле мага келишчү. Ар бир мектепте ушундай же болбосо ар бир класста болот го ушундай. Эң соңунда деги эле ушул сиздин биринчи мугалимиңиз ким болгон, кимден таасирленип ушул жаатка өттүңүз? Мен ойлойм, ал убакта мына биздин убакта азыр деле мектептерде көбүнчө мындай кесиби чын эле сүрөтчү болгон мугалимдер аздык кылат. Өтө эмне дегенде бардыгы баягы башка кесипке кетип калбайт. Ошо сүрөтчүлүгүн кылат, бирок жанагы акча табуу жагын көбүрөөк ойлошот да. Мектепте эмне дегенде азыраак төлөнгөн үчүн көп сүрөтчүлөр барбайт сабак бергенге. Мында ойлоп көргөндө мектепте сүрөтчү сабак берсе, бул балдарды эстетика жагынан жакшы тарбиялайт эле да. Ошон үчүн көбүнчө физкультурниктер сабак берчи, же биологиядан берген сабак, же кол эмгектен берген сабак, агай сүрөттөн сабак берчи. Бирок алар эмне деп сабак берчи? Барып алманы тартып кел, барып тигини тартып кел. Бирок кызыккан бала тартчу өзү эле кызыгып. Кызыкпаган бала жөн эле тартып келе берчи. Ошол деле именно ошол сабак болгондо эле жакшы болчу да. Сүрөт тартаткан бала ар дайым сүрөт тартып келчи.
кызыгып даже жанагындай башка сүрөттөрдү да тартып келе берчү. Мен баягы эмелерден көбүрөөк тартып келчүм. Китептерден көчүрүп. Чоң сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү бар да. Ооба. Ошолордон көчүрүү аракеттенчилим ошондой тартайын деп. Алып келсем мага 5 койчу. Эмне деген мен алма эле тарткан жокмун да. Мен дагы атты тартып келчим, дагы бирдемелерди тартып келчим. Ошондо мугалимдер 5 коюп, сүрөтчүлүк ойдон кетпей койду да. Анан мен 10-класс бүтүп атканда менин бир агам армиядан келип калды. Өзү университетте окучу эле, университетти бүтүп армияга барып келип, сүрөтүмдү көрүп айтты, сен только сүрөтчү болушуң керек деди. Сен сүрөт жакшы тартат экенсиң. Ошол байкем мени алып келип художественный училищега өткөрүп кетти ошол жерде. Мен анда Фрунзеге келгенде биринчи жолу кистини көрдүм. Кист эмне деген. Биринчи жолу жана акварельный краска дегенди көрдүм. Анан мен үчүн бул жаңылык болду. Бир кызыктай бир жаңы дүйнө ачылгандай болду. Фрунзе шаарына келсем бул өтө бир кооз, өзүнчө эле билбейм бир башка бир жакка түшүп калгандай болдум да. Сүрөтчүлүк илхомду да аябай чакырса керек ошол бир. Анан кийин ошол окуп өтүп, ошол окуп, дальше окуп, түшүнтүп жүрүп, репимди бүтүп келдим. Азыр болсо балдарды тарбиялап атабыз. Ошол эле баягы Кыргызстан эгемендик алганда балдар бир жакта окуш керек, сүрөтчү балдар. Анан башка жака окушу кыйын болуп калды. Анан Тургунбасов биздин эң агайыбыз. Азыр да ошол биздин академияны башкарат. Ошол кишинин темилгеси менен ошол киши башында туруп 3 мугалим 5 баланы кабыл алып, ошол азыркы академиянын башын баштаганбыз да. Түптөр ушундай башталды. Ошондой башталды. Биринчи эме тиги искусство институтунда ачылды. Бирок окуткан жерибиз өзүбүздүн өнөрканабыз болду. Кийинки жылдары анан баягы высший колледж ачылып, эми бол анан балдарды чогулта баштадык. Жакшы. Ошол убактагы руководство, государственный руководство аябай поддержка кылып, эме кылды да, баягы колдоп бергени үчүн ачылып жакшы болуп калды. Ошондон бери мына Кыргызстан түпкүрлөрүнөн келип окушуп атат. Эмне дегенде бул жерде бизде контрактный окуу жок, бюджет болгон үчүн эмне дегенде кээ бир таланттуу балдар жанагы жөнөкөй семьядан келип калат көбүнчө. Алар кандайча средства жок болсо окушу кыйын болуп калат. Туура ошон үчүн биз бюджет кылып. Жакшы, аябай балдар көп келет. Кышуу көп. Канча убакытта окутасыздар агай? Биз 5 жылдык окуу, 6 факультет ачылды. Эң биринчи ачылган бизде скульптурный факультет болчу, анан керамика, оформление среда, дизайн факультети ачылды. Анан эме ачтык, кийин модель. Кыздар жанагы кийим тиккен эме. Сонун ага көп кыздар көп келет, окушуп атат, алды көп конкурстарга катышып, гран-прилерди алып, премияларды алышып, жана международный эмелерге катышып жүрүшөт. Деги эле ошол сиз окуучулар жөнүндө да айта кеттиңиз. Өзүңүздүн шакирттериңиз барбы? Болсо, алар дагы сизден озуп кеттиби? Ким билет? Алардын дагы иштеринен деги барбы азыркы кезде? Ар бир өнөр адамдын шакирттери сөзсүз болот. Эмне дегенде Кудай ушундай бизди жараткан, билген өнөрүңдү бизге да мурун агайларыбыз берген өнөрдү биз азыр жаш муундарга беришибиз керек. Өзүбүз менен алып кеткенге болбойт өнөрүбүздү да. Шакирттерибиз бар. Эң алдыңкы шакирттерибиз уже бизге эме болуп, зав кафедра болуп иштешип атат. Алды болсо биздин начальник уже болуп атат дегендейчи. Анан алды баардыгы союз сүрөтчүлөр союзуна мүчө. Көбү башка өлкөлөрдө иштеп атат. Москвада иштеп аткан балдар бар, ошондой эле Турцияда иштешип атат. Кээ бир балдарыбыз уже Америкага кетишти. Ошондой Россия аябай чоң болгон үчүн Россиянын бул башынан тиги башына чейин да балдарыбыз бар. Сонун. Биздин коногубуз агай сүрөтчү, Көркөм сүрөт академиясынын окутуучусу Ажи Садабек агай. Биз маегибизди улантмакчыбыз. Ооба. Дагы бир жолу жалпыңыздарга утман таң каалайлы, биз менен бирге болуңуздар дейли. Эми агай, биз сиздин эмгектериңизге өтөлү. Эмгектериңиз жөнүндө сөз кылалы. Мына ушул Кыргызстандын бир ичинде
тарыхый деп эсептелген бир олуттуу окуяларга көңүл буруп, ошол окуяларга арналган баягы эмгектерди жасадыңыздар. Ошол эле 16-жылдагы өркүнгө арналган, ошол эле 7-апрелдеги кол-каланга байланыштуу аянтта турган эстеликтерди, Чыңгыз атабыздын дагы бейнесине кайрылдыңыздар дегендей. Ушул эмгектер тууралуу айтып берсеңиз агай. Эмгектер мындай да, вот билесиңер, итальянский великий скульптор Микеланджело деген болгон да. Ооба. Микеланджелону великий кылган тоже ошол медичилер, которые заказ берип жүргөн постоянно ушуларды. Көрдүңөрбү, потому что биздин эмгек сөзсүз жанагы финанс менен байланышкан да, көп каражат менен. Мында скульптор өзүнчө создавать эте албайт, ал только ойлонот, калганы бүт каражатка байланыштуу да. Ошон үчүн кээ биринде мындай биздин чоң окуяларга байланышкан, ошондой эле жанагы биздин улуу адамдарга байланышкан эстеликтер жасаганда сөзсүз башы мындай чоңураак каражат кетет да. Ошондо конкурс эмелерде катышып, утуп, ошондон кийин ишке ашырылат да. Эң менин биринчи ишим жаңы бүтүп келгенде Уркуя Салиеванын эстелигине конкурс болгон. Эң жаңы бүтүп келгенде. Ошондо биз Советбек Абышев деген архитектор экөөбүз ошондо утуп алганбыз. Эң биринчи биздин уткан ишибиз мындай эмес ошол болчу. Ал ошол Ноокат районунда Салиев колхозуна коюлган. Ошону да биз Казакстандан бронза куюп келгенбиз. Мындай нерселер сөзсүз жакшы материалга коюлуш керек да. Бронза деген бул биздин айкел искусствобузда эң жакшы материал эсептелип, бул көпкө чыдаган эме да. Кийин анан баягы 90-чы мындай частный жумуштар болуп атты. Колхоз совхозуна согуш убагына катышкан эмелерге коюп атты. Эми самый такой көрүнүктүүлөр ушу өкмөт байланышкан иштер, бул көрүнүктүү иштер да. Ошондон кийин анан баягы 90-жылдарда кичине баягы пробел болуп калат да. Ак баары өкмөт өзү независимдикке өтүп, көп эмелер непонятно, түшүнүксүз болуп, эме болуп, ошондо искусство да кичине токтоп калат да, ушул нерселер өспөй. Анан кийин баягы кичине бутуна туруп, өкмөт эме кыла баштагандан кийин бир жакшы жумуштар коюла баштады да. Анан кийин Чыңгыз Айтматов өтүп кеткенден канча сөз болду, ушундай адам эмнеге эстелик коюлбайт, эч ким болсо мындай өзүнө ответственность ала албай, ошо чоңдор дагы билбейм да, ушу унчугушпай эле эме болуп атты. Анан Алмазбек Атамбаев келгенде премьер-министр болгондо эле биринчи эмеси Манасты коебуз деди. Анан кийин Чыңгыз Айтматовду коебуз деди экөөүн, эки великий. Ага чейин деле жанагы независимость иштери коюлуп атпады. Анан кийин менин бир эмем бар да, ушу мен как могу кесипчи өзүмдүн кесип боюнча эстеликтерди алып, башка жака которуп, эме кылган туура эмес иш деп ойлойм да. Мына мурунку ошол площадьте Владимир Ильич Ленин эстелиги турган да. Буну да биз ардактап койгонбуз. Ошол киши революция кылып, кыргыз эли тоже өзүнчө өлкө болгонго жакшы өбөлгөлөр болду. Ошол убакта биз өстүк, монтур шаар пайда болду. Билим алдык, туурабы? Анан кийин аны алып туруп артка жылдырып, анан бер жака баш койгон эң жакшысы жаңы площадь организовать этип, ошол жака жаңы жана эгемендик жөнүндө эстеликтерди койсо болот эле. Анан ал жака бир эгемендикти коюп, анан ал жарабайт деп, анан ордуна башка койгон болбойт да. Бул аябай мындай орусча айтканда серьезный нерселер да, эстелик койгон. Буну раз навсегда коюлуш керек. Бир коюш керек. Аны эме кылбаш керек деп ойлойм да. Анан ладно, ал өтүп кетти. Ал убакта эми мындай болгон. Мамлекет өзү политический жагынан жакшы эме боло албайт, ордуна бутуна тура албай ардеме болуп атты. Ошон үчүн болгон нерселер окшойт да. Кийин жакшы стабильность болгондон кийин мына жакшы нерселер боло баштады. Ошол эле Алмазбек Атамбаев келгенде биринчи премьерimiz болгондо ошол Манасты коем деп, анан койдурам деп, анан Чыңгыз Айтматов койдуруш керек деп 5 жыл өтүп кеткен. Анан кийин мен өзүм бир комиссияларда мүчөлөм. Ошол убакта мындай деген эме чыгарып койшканда, өтүп кеткен адамга 5 жылдан кийин жанагы УВК-бечене кылыш керек деген положение болуп калган. Кээ биринде ошол положениеге таянып эме кылып коюшат, а кээ биринде ал положениени деле карабай кылып коюшуп атат да, ошондой. Анан ошондой чечим кылып конкурс кылып калды да. Конкурс кылганда
менде дагы Чыңгыз Айтматов эми биз үчүн мындай аябай великий адам да туурабы. Ошон үчүн помимо это Чыңгыз Айтматовдун образдарын түзүү иштейсиң да. Ошондо менде несколько мындай бир 5-6 иштим бар эле, ар кандай положениеде отурган, турган. Анан ошол конкурска коюп койдум. Ушул ишимди выбрать этишти да. Кийин анан критикада болуп атты. Эми критикасыз иш болбойт. Сөзсүз миңдеген адамдын ою ар кандай, туурабы? Бирөө мынтип айтат, специалист деле айтат, специалист эмес деле айта берет дегендейчи. Анан кийин ошо Манас менен эмени биз аны Москвадан жасап келдик. Манас жасаган балада биздин кыргыз скульптурабыз. Мен да биякта экөөбүз ошака моделибизди алып барып туруп, ошол эмне дегенде Москвада технический возможности жакшы да. Бронзадан. Ошон үчүн ал жерде биз тез куюп алып келдик. Потому что независимостька карата коюш керек да. Биз түндө иштедик. Саат 10-11-де кетчүк гостиницага. Эртең менен 7-де кайра келчүк. Эмне дегенде срок аябай сжатый болчу да. Кыска убакытта жасаш керек. Кыска убакытта жасаш керек. Бунун кийин ошол жерде москвичтер айтып калды. Ну, кыргызы вы даете, дейт. Силерди ошо рекорд Гиннеске киргизсе болот эле дейт. Никогда в жизни бир эки айда, говорит, бронзовый памятник не делали, деп айтышат. Анан кийин, ладно, вовремя спели, койдук, ачтык. Чыңгыз Айтматов ошо мүспели, тонировка кылганга мүспели. Анан погодада суук болуп калды да. Анан кичине тонировка кылсак ала була болуп, страшный болду дегендечи кебекеси. Открытие болгондо ошондой болуп калды да. Анан мага эмне мындай деп ошо атты, мен айттым, через неделю будет нормально. Через неделю бир калыпка келип калат да сонун болуп. Анан мындай болду да, Чыңгыз Айтматовду мен жасаганда молодой жасадым да, молодой. Молодой это мен ойлодум мындай, Чыңгыз Айтматов самый пик свой славы, ошондой творческий подъем, да, у него был именно Ленинский премия алып атканда. Вот это произведениелерди жазган. Ему было 40 чем-то лет, где-то 50 ушу менин ортосунда болчу да. Поэтому мне ощущение ошол эле калып калды да. Кийинки жизни, я думаю, он просто пожинал свои вот эти славасын, ошол чыгарган чыгармаларын менен баарыбыз эле до сих пор окуйбуз, как вчера написал дегендей туурабы. Анан көп эмне үчүн мындай пожилой кылып жасаш керек эле. Мен эми сүрөтчү болгондо мен өзүмдүн видением бар да, мен ошо менен гана жасадым. Демек сиз түшүндүрүп бердиңиз ошол кезде мына. Түшүндүрдүм. Чыгармачылыгынын эң бийик чокусунда турган учурун чагырдым. Анан эме дегенде вопрос болуп калды. Желкесине чапан салган. Мен айтам, адам, творческий адамдар, когда созерцает, у них совсем другое движение. Алар может быть талада, гүлдүн арасында, бир жерде, ою келгенде жылуу болсо, жаркы болсо, эмесин таштап коюп, ойлонуп баратат да. Ошол өзү. Биз мисалы негизи мындай да агай, адамдар өзүнүн эмоциясын, ички сезимибизди баягы эмоция менен бере алабыз. Негизи сиз айкел тургузганда кичине оорчулук жаратабы, мындай толгону болсо керек деген анткени баягы турган эле жөнөкөй эле жаны жок нерсеге сиздер жан киргизесиздер, мындайча айтканда. Эми мындай да, биз ошол адамдын турмушун, кылык мүнөзүн, жараткан эмгеги кандай адам да, может политический деятель, может быть искусствонун адамы да, может доктор да. Ошого карата анан характер человека деген болот да, ошол адам. Ошого жараша изденебиз да. Ар бир адам кыймылы образ берет. Ошондо кол. Мындай кылсаң эмне образ? Дай деген сөз да. Мындай кылсаң эмне? Көрсөтөм деген. Мындай деген тетиги деген, туурабы? Анан момундай деген сурагыч, ар кандай образ берет, туурабы? Ошо адамдын ар бир движениясы образ берет. Ошол кийимдин эмелери даже, складки, какие-то ветер сдул там, чачынын эмелери, ошо менен изденет да. Анан көп түшүнбөгөн адамдар ойлойт, просто аны копия кылыш керек депчи. Копия баягы натурализм дейт, окшош. Аны можно было с него просто отформовать дегендейчи. Мында коюп койсо копия болуп калат да. Бирок бул искусство болбой калат да. Искусствода через себя надо это пережить надо. Например, көзүңө, кулагың аркылуу кирет, колуң аркылуу чыгат дегендейчи. Туурабы? Ошондой. Бул кийин анан 7-апрелдагы революция, мына ондай событиялар сөзсүз жаратат новый идеялар, новый иштерди да.
Конечно, мында оюңда мындай нерселер болбосо дейсиң тополоң сополоң да. Бирок эми адамдын өмүрү экен да сөзсүз мындай нерселер болот экен. Мына 7 апрелдеги композиция ошондон чыгып калды. Көрдүңөрбү? Мындай болбосо бул чыкпайт эле дегенди. Балдар каза болуп калды, туурабы? Анан конкурс болду. Конкурс мындай благотворительный болду да, кто желаешь участвуйте. Мамлекет таком эмеде турат. Анан катыштык. Мен Турцияга барган элем симпозиумга скульпторлордун. Анан ошол жакта ошол идея келип калды да, чиймелеп отурчу. Анан менин оюм мындай эле да. Бул жерде главный эмне ою. Ошол чыккан забастовкага чыккан балдар и революцияга чыккан. Главный ой ошо жаман нерсени алып салыш, түртүп салыш. Ошон үчүн жана ой келген да. Бул мындай квадрат 9 метр. Кыргызда 9, 7, 3 деген эмелердин баары мындай святой числолор. Ошого 9 на 9 деп туруп квадрат алды, белый квадрат как бы да. Из него где-то 1 метр, 1,5 метр карая баштады, чети бузулуп да. Анан аны как бы жаштап ажыратып жолотпой түртүп атат да. Şu экинчи жолотпойлу деген сөз ал. Анан ал жерге жанагынтип кээ бирлердин ою мындай чыгып калды. Чыгытып көм салыш керек эле деп. Көмгөндө композиция бузулуп калды. Бул скульптурадан бир эмесин кармап калыш керек, туурабы? Если движениеде болсо, кино эле бирдеме тарткан. Аны көм ошого чейинкисин жасаса болот эле. Бирок жакшы, анан ошо местасы да ошол жери туура болуп калды. Биз дагы алдыракка чыгаралык дедик эле. Жана балдар турбай ортодо. Ошол тротуардан келгенде туш келсин депчи. Ар жагынан бер жагынан көрүнсүн. Ал жерде эме бар экен, коммуникация көп экен алды жагында. Суу өтөт экен, эмелер ошон үчүн чүт артыраак, все равно алыстан көрүнөт да. Ооба. Алыстан. Негизи адам үчүн баягы эме деп коет экен, эң кымбат бул убакыт деп коет экен азыркы убакта. Бизге бөлүп келгениңиз, убактыңыз алтындай болгон убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Дагы да көрүшөбүз деген үмүттөбүз. Эң сонун сөздөрдү айтат элек агай, дагы мына ушул сүрөтчүлүк өнөрдөгү күнгөй тескейликтерди кылат элек. Убакыт таягына келип калды. Кудай буйрса дагы алдыда мына ушул маселелерди көтөрүп турган учур келет. Чакырабыз агай дагы. Творческий успехов дегенде. Чоң рахмат сизге да, бекем. Жакшы нерселерди жараткыла. Чыгармачылык ийгилик.